Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ошо кыргыздын улуулугун таанытуу же болбосо ошо кут берүүсү. Кут мындай тикесинен алганда КУТ кудуреттүү улуу табылга деп чечилет. Чындап эле өзүңүздөр күбө болуп аткандай адамзаттын азыркы уур акыбалы, сырдык кубулуштар дүйнөдөгү, аты жөнү аныкталбаган оор суркоолор, табияттын кырсыкканы, улуттар аралык үй бүлөлүк пикир келишпестиктер, мунун баары ошо көктүн, теңирдин, Кудайдын буйругу менен эле ылгоо өткөл мезгилдин ачык белгилери болуп саналат. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, мына ушул доор алмашты болуп атат, жаңы доор. Жаңы доордун дагы өзүнүн алмашканы менен ошол бир талабы болот экен, илими болот экен. Ошондуктан Кудай кыргыз элине ушу дүйнө эли дөңгүрөп жол таппай калган кезде анан илим берди. Билдирүү, кабар, сунуш, тапшырма. Кудайдын буйругусуз куурайдын башы сынбайт. Кудайдын буйругусуз 40 жыл кыямат согуш болсо да ошол жерде Кудайдын буйругу жок бир кумурсканын да буту сынбайт дейт. Жүрө берет экен да кумурска ошол бир согуш өрт болуп атса да бир жерде эгер буйрук болбосо. Ошол сымалы Кудайдын буйругу менен кыргыз журтуна илим түшүп атат. Аян кабар бир эле адамга эмес, көптөгөн адамдарга, бирөөлөргө кара сөз түшүт түрүндө, бирөөгө ыр түрүндө, бирөөлөргө сүрөт түрүндө кимдерге түшүп атат дегенде ал илим поско түшпөдү. Ал бир депутатка, чиновникке, атка минерге же болбосо бир дин ишмерине түшпөдү. Бул ааламдан түшкөн билдирүүнүн баары ошо карапайым, касиеттүү, жөнөкөй адамдарга түшүп атат. Эмнеге бул кыргызга мындай түшүп атат дегенде, кыргыз элинин жан дүйнөсү деги эле түшүнүгү Аллага, Кудайга, Теңирге өтө жакын экен да, башаттан эле. Ошондуктан улуу кыргыз аталышы, ошол башаттан жаачы жамгыр жаадыргандыгы, ушул ышкырып шамал чакырып алгандыгы, эмчи домчулугу, шаманчылыгы, түрмөсү жок эле ошол уят кароосу менен бата берип, оңдоп түстөп тескеп алуусу, улуулук касиети, сыпаттары, салттары, мына ушунун баары эле ошол Кудайга өзү жарактуу экен да. Ошондуктан Кудайга жарактуу болгондуктан касиеттүү кылымдын кабарлары касиеттүү карапайым элге ар тараптан түшүүдө. Кудайдын буйругу түшкөндөн кийин бул кайып илими деп берилет. Кайып илиминин жардамы жана касиети. Мына бүгүнкү күндө ким болсо деле ошо деги эми мындай көңүлү, ою, акылы ордунда бар адам изилдениш керек. Биз ойлоп койбошубуз керек, ушу өкмөт бизди куткарыш керек, же ушу депутаттар бизге жол таап бериш керек, же саясатчылар жол таап бериш керек деп ойлобошубуз керек. Же дин кызматкерлери бизге жол таап берет чындыкты деп. Жок, карапайым эл биринчи алтын доорго өтөт. Ошондуктан эмнеге кырсык болуп атат? Ишиненби, ден соолугунанбы, малынанбы, пулунанбы, пикир келишпестиктенби? Демек элге кырсык келсе сенин башыңа да келиши мүмкүн да, элге оору келсе сага да жугушу мүмкүн да. Эл тынч болсо анан сен тынч болосуң да. Ошон үчүн жана кыргыздын бекер айтылбай атпайбы? Элге берсин, эл ичинде бизге берсин деп. Эл тынч болсун, эл ичинде биз тынч бололу дегенде. Анысы кандай анан ошол кырсык эмнеге келип атат, кыйынчылык эмнеге келип атат, адам эмнеге жүдөп атат, ар кандай бир жолдор, ишенимдер эмнеден пайда болуп атат, эмнеге кээ бирлери жардам бербей атат, эмнеге ушул мамлекеттибиздин, бийликтегилердин иши жүрбөй атат,
эмнеге кыргыз bir багытын таппай атат деген ошо суроолорго жооп издеп келгенде, Кудайдан илим түшкөндөн кийин, буйрук түшкөндөн кийин Кудай ошо эски жолдун баарын жабат экен. Ошондуктан кырсык, кыйынчылык, оору, суркоо бул мүмкүн бүттү деп айтканга болбойт, бул башталды деп да айтсак болот. Ошондо 21-кылымда теңирден түшкөн кайып байланыш илиминин касиети жана жардамы. Эмнеге кырсык болуп атат? Эмне кылышыбыз керек бүгүн кутулуш үчүн? Ошондо азыр сиз өкмөт башыдан, же президенттен, же атка минерден, эч кимден издебеңиз. Анын жаны бөлөк, анын таны бөлөк, анын денеси бөлөк, анын кызматы, анын миссиясы бөлөк. Сиз өз жаныңыз үчүн күрөшүңүз, өз таныңыз үчүн, бала бакыра чөйрөңүз үчүн, элиңиз үчүн, журт үчүн. Ошондукта өзүңүзгө келип такалат мунун баары. Ошол табыгы илимдин касиети. Ар инсан чын дилден ийилип, мына илим тереңине сүңгүп кирип, өзүн өзү тейлесе, эски пендечилик сыпатын жойсо, каалаган максатына жетет, турмуш оңолот, ден соолугу жакшырат, жашоодон ордун табат, оомат тизгинин кармайт, Кудай колдоосуна ээ болот. Жардамы бул табыгы илимдин. Көкө теңир адамды эмнеге жаратканын, ыйык милдетин караңыз мына. Бул илимден эмне табат экенсиз? Эмнеге жаралган максатыңды, касиетиңди, ордуңду, табиатта сенин ордуң. Ар кандай кыйногон суроолоруна илимден терең маанилүү жообун табат. Өз эркиндигин түш берилип атат. Ошо түштүн талабын, тартибин, сунушун жана аалам табиат сырларын чечүүгө, эки дүйнөдө кантип жашоо эрежесин эркин түшүнө алат. Көкө теңир бул буйругун түшүрдү. Эми ошол буйругун ишке ашыруу максатында адамзатты аргасыз илимге алып келет, кырсыктырат. Бирөөлөрдүн ден соолугунан санасаңыз да болот. Ушул жерде 27 кырсык берилген болжолу. Дагы майдаласа көп болмок. Ошонун эң башкыларын эле окуп өтөйүн. Санап да отурсаңыз болот. Ушул ар бир адам жок дегенде ушунун 27синен 6-7ден кырсыгып атат. Бери болгондо. Мына санайлы. Ар ким менен өзүңөрдүн эмнеден кырсыгып атасыңар санаңыздар. Бирөөлөрдүн ден соолугунан, бирөөлөрдүн ишинен, бирөөлөрдүн бактысынан, бирөөлөрдүн ырыскысынан санап отуруңуздар. Төрөтүнөн, түшүнөн, аң сезими жабыркайт, бирөөлөрдүн дилине салат, бала чакасынан, буюм жоготот, малыгынан кырсыгат, пикир келишпестик, түрдүү табыгый кырсыктан ичкилик себеп болот, турмушунан, мүнөзүнөн, ооматынан, байлыгынан, бийлигинен, сыртына жарат чыгат, дене мүчөсү жарым жандуу болуп калат, операция болуп, өңүн өтө суук көрсөтөт, колунан берекеси кетет, себепсиз эле чоң чыгымга дуушар болот. Сөзү кунсуз, өтүмсүз. Кээ бир адамдын көзүнө касиеттүү күчтөр көрүнүп эскертет. Кээ бир адамга белгисиз үндөр көңүл тынчын алып, тынч жашоосу бузулуп, өзүнүн өзгө күчтөрсүз, караңыз мына, өзгө күчтөрсүз, ошо ааламдык күчтөрсүз, алсыздыгын, аларга көз карандылыгын, ылгоо, анан баянда ошону өткөөл ылгоо мезгилди көзгө сайып көрсөтүп турат. Бул кырсыгуу, бул жөн эле эскертүү экен. Ошол эскертүүдөн бурулуш кылып, табыгы илим алып, тыянак чыгарып, бурулуш жасабаса кайтпас каарды тозоготуна кабылат. Илим алып өзүн өзү тааныса, тобосуна жаңган адам жаңы жашоодо, жаңы доордо жакшы жашай алат, жолун табат деп берилет. Көрдүңүздөрбү, ошентип Кудайдан илим түштү. Биз бир бийликти пир тутуп албашыбыз керек. Биз бир байлыкты пир тутуп албашыбыз керек. Биз бир пайгамбарды пир тутуп албашыбыз керек. Себеби доор алмашып атпайбы? Ооба, кандайдыр болсо да илим түшкөн. Урматтуу журтум, Куранды жок дегенге болбойт, Библияны, Торатты, Энжелди жок дегенге болбойт мисалга. Ал түшкөнү рас. Бирок кыргыз кырсыгып кызын көмүп калган жок да бүгүнкү күндө дагы. Ошол заманда да көмүп калган эмес да. Тетирсинче кыргыздын улуулугу ушул болуп атпайбы? Кыздын 40 жашы улук деп өйдө отургузуп атпайбы? Кудайды сыйлаганың бул Кудайдан буйрулган, Куданы сыйлаганың болуп атпайбы? Караңыз. Ыйыктыгы. Ар бир адамды улуу деп жанына карап өткөн сабакта өттүк эле. Ошо жаны улуу экен деп мунун жынысына карабай, ак карасына, жаман жакшысына карабай, улутуна, динине карабай, жанагы
келе калса акыркы малын сойгону, бала чакасына бербеген тамагын астына тартуулаганы мына улуулугу кыргыздын. Ошол Кудай сыпат, ошо Кудайга жакын экендиги, ошол Кудайга жакын болгондуктан анан кыргызга адамзатты бириктирип калуу үчүн анан табыгы илим түштү. Илим жөн эле кабар катары түшкөн жок. Сунуш талап тапшырма берип атпайбы? Ошентип түшкөн илимдер ал эмне дегенде аны кыргыз жериген жок. Ооба аны менен жашап көрөлү деди. Бирок жолун таппады. Ал жакпады. Бир жагына туура келсе, экинчи жагына туура келбей атат. Ал диндер бүгүнкү күнгө чейин пенделер чокунган, сыйынган диндер, пир туткан улуу касиеттүү пайгамбарлар, мейли кимисин айтпа, ошол учурдагы эволюциянын деңгээлине жарактуу болуп атат. Ал кезде адам сабатсыз эле, караңгы эле, техника доору башталып эле, канча материк бар, кандай адамзат бар, кандай жер шарынын түзүлүшү, улуттардын, жантыктардын изилдене эле келе. Кудай ал пайгамбарларга кырсыккан чөйрөсүнө жаратып туруп, өзүнүн купуя сырын Кудай, акыреттин жүзүн, адамдын жашоо жолжобосун өтө кыска аң сезимдин эң төмөнкү түбү менен түшүнүк берген болот. Балаң эле сен биринчи класстын баласына кандай түшүнүк бересиң? Аял эркек рахатын айтпайсың, куда сөөк жөнүндө айтпайсың, кереги жок ага, дос тамыр жөнүндө айтпайсың, ага тууганда карым катнашты айтпайсың. Түс бар, түс кел, жакшы оку, эжеңдин көңүлүн оорутпа, мектебиңе бар, кийимиңди кирдетпе деген сыяктуу эле гана берген. Ар бир доордун улуу илими болобу? Ооба. Мына жаңы доор башталды. Так берилет. Ар бир доордун улуу илими болот. Себеби ааламдагы, адамдагы тынымсыз өсүүдө. Бул доордо касиет, энергия күчүнө кирет. Элге эркин өсүү буйрулат, бурулуш болот. Адам ааламдык жашоого жарактуу жан дүйнөгө ээ болот. Доор алмашат. Караңыз. Мына кайра эле салыштырып айталы. 30 жыл мурун сиздин түшүнүк, элдин түшүнүгү кандай эле? Сотовый телефон бар беле? Же могу биздин мигрант жаштар дүйнөнү кыдырып кетти беле? Андай түшүнүк жок эле. Азыр ата энеси Америкага барса, бала Америкага барып жашап калса, эне атасын чакырып, бир ай эс алып, көрүп, конок болуп, мейман болуп келип атпайбы? Ал түшүнүк жок эле. Дүйнөлөшүү мындай бир кырынан башталып эле келе. 1500 жыл мурун, 2000 жыл мурунку эле анан пир тута бергенде болбой атат да. Жаңы доорго өзү ал туура келбей атат. Себеби жаңы доордо адам эркин өсүү бурулуш болгон атат. Ошону аткарыш керек болуп атат. Ошентип табыгы илимдин акыр жагы эмне болот дегенде, адам жаралганда тили ооз жок жаралган. Анан турмуштун мукташтыгынан анан бос үйдө ойлоп таптыбы, палатканыбы, арабаныбы, темирдиби, балтаныбы, техникага айлантыбы. Акыры техника доору бүттү. Бай кедей деген доорду басып өттү. Социализмби, капитализмби системалар, демократия доорду басып өттү. Системаларды басып өттү. Ошентип адамдын гени жетилди. Кара куш мээси ишке түшүш керек болуп атат. Гени сүүгү жетилип, гени жетилген помидорду деле иштетип ийбесең, ары не болот? Чирип кетет. Ошо сыяктуу адамдын гени сүүгү жетилип атат азыркы жагдайда. Муну кандай далил дегенде, мына түнчүндө уйкуң жоюлуп атат. Кысылып атасың, кыжаалат болуп атасың, кайталанмага жашооңо батпай атасың. Ошо гени сүүгү жетилген кезде адам эмне кылат дегенде, адам дагы бир этап бар экен да, бул техника доорунан да бийик бир этапка өтүш керек болуп атат. Ааламдык түшүнүккө өтүш керек. Ааламдык түшүнүктө, ошол көз карашта жашаш керек болуп атат. Ошондо аалам деген эмне? Аалам биз мурун ойлогонбуз, бир Кудай эле башкарат адамды, Алла эле бар деп ойлогонбуз. Ааламдын, бул доордо ааламдын сырынын ачылышы, табияттын кызматынын бир өзгөрүшү, адамдын жашоого жаралуу максатын билүү. Анан ошо кызматты аткаруу ушул 3 этап болуп атат. Пирамида катары аалам, табият, адам деп берилет ааламдан. Ошондо
Aalам сыр ачылып атат. Aalам эмнеден куралыптыр дегенде 7 катар аалам бар деп кыргызда айткандай. 8-нчи эмнеде турат? 8-нчи күн жок, 8-нчи үн жок, 8-нчи түс жок. Нота 8-нчи күн жок, 7 күн менен бүтүп атат. 8-нчи 8-ди жаткырса ал абсолюттуу белгисин бергендей 8-нчи ааламда бул Кудай бар. Чексиз дүйнө, чексиз күч, кудуреттүү бир керемет бар. 8-нчи дүйнөгө эмне баш ийет дегенде 7 катар аалам ээлери. Алар аалам деп аталат экен. 8-нчи катар аалам эми мындай ааламдык тил менен айталы. 18 000 аалам бар деп сүйлөй берсек болот, бирок кыргызда жатык сөз менен айтканда, азыркы берилип аткан байланыш менен айтканда 7 катар аалам бар деп. 8-де ошо Алла бар. Аллага аалам баш ийет. Аалам эмнеден түзүлгөн? Жерде жашап өткөн эле адамдардын рухунан, арбайынан түзүлгөн. Периште дейбизби, инопланетян дейбизби, арбайлар дейбизби, ааламдык бир сыйкыр күчтөр дейбизби, караңгы дүйнө ээлери дейбизби, параллельный мир дейбизби, высшие силы дейбизби. Ошо 7 катар аалам ээси адам ата ооне баштаган пайгамбарлар, жерде жашап өткөн адамдар ошо жерде руху же арбайы турат. Ошону арбай дүйнө дейлет дагы. Ошо арбайлар анан жерге байланыш берип атат. Мына признактары инопланетанды көрүнүп атат. Кыргыз жергесине деле, дүйнөдө деле признактары мындай, белгилери. Признак преступления дегендей эле. Ата жолунун чыгышы, ааламдык байланыштын берилиши. Алар эмне деп атат дегенде мынабу дүйнө мына буяка түшүп келди, мындайча айтканда. Могу ак карада жашаган адамзатты өйдө өстүрүү болуп атат булардын милдети. Көтөрүү болуп атат. Ошондо ааламдык түшүнүккө кыргыз ааламдан келген өкүл болгондуктан кыргыздын милдети ошо Кудайга өтө жакын болгондуктан маданияты, салты, көз карашы жана улуулук сыпаты жарактуу болгондуктан анан кыргыз бул эл эмес, бул улут эмес, бул улуу күч болуп атат. Ошол сыйкыр касиетин иштете белген. Ошол сыпатка кайра айлан, анан ушу адамзатты ушу ак карадан өйдө чыгаар болуп атат бүгүнкү күндө. Кыргыздын милдети. Анан ошол ааламдык милдетин, кызматын адам билбегенде, аткарбаганда кырсык Кудайдын ачыктан эскертүүсү. Кайра эле балаң өспүрүм эле ооба чоңойтtu 2000-жылга чейин Кудай. Эне ата чоңойткондой кийимин алып берип, эчтеле док кылбай, мисалы, 2000-жылдан баштап талап чоңойду. Жыл өткөн сайын, күн өткөн сайын кылым мыйзамы кысып келип атат адамды. Мына мыйзам түшкөнөн кысып келип атат. Ошондуктан өкмөт башы, дүйнөдөгү президент, депутат, окумуштуу, техник кыскасы ойлоп тапкан мыйзам жолдун баары эле медицина. Адамзатка ажал, азап гана алып келип атат. Каражат, саясаттын баары. Эми кантип кутулабыз? Биринчи өзүбүз кутулалы, анан адамзатты куткарып алалы болуп атат. Бүгүнкү күндө куткаруучу күч бул кыргыз. Бул улут эмес, бул уютку, бул журт, кыргыз журтум деген ошол бул. Журт бул ис. Кайра ошо исине жаралуу максатында же болсо конуш. Жайлоодо конуш, журт деп коет го, ошо журтуна барып кыргыз конот. Же болбосо ошо кыргыз уютку, мындайча айтканда куткаруучу. Ошондуктан кыргыз журтун Кудай тараптан жоюлуп кетпей, жок болуп кетпей, өнүп кетпей, көбөйүп кетпей жүргөнү турганы ушул болуп атат. Бир причинаны издеш керек, ишиң жүрбөсө деле эмнеден кетип атат? Эмне пул керекпи же үй болбой атабы же пикир, эмне болсо дагы бир издениш керек да. Анысы кандай дагы анан мына бүгүнкү күндө эки дүйнө ээси биригип, эки дүйнө биригип анан адам ортоңку дүйнөдө кызмат кылыш керек. Ошондо эмне кылыш керек дегенде бул илимде анатомия, психология, астрология, химия, физика, математика деген илимдер бар. Кызык эле нерсе. Бирок ошо анатомия жөнүндө бүгүн сабак өтсөк, эмнеге оору болуп атат бүгүнкү? Ошодо ооруну кантип токтотушубуз керек? Рак оору эмнеден пайда болуп атат? Жана башка оорулар эмнеден пайда болуп атат? Кырсык эмне пайда болуп атат дегенде эле ошо ааламдык кызматын адам аткара албагандыктан анан кырсык оору болуп атат.
Ушу өзүңүз кенен түшүнүп алыш үчүн дагы ушул башаттагы сөздөрдү мына YouTube'да Арыстан Алай Кут деп кирсеңиз, ушул эфирлер көчүрүлөт. Азыр дагы түз эфирде жүрүп атат. Жакындарыңызга теле тартпаган, ошо Next TV тартпаган жерге чалып айтсаңыз болот. YouTube'да эми ар бир үйдө, ар бир бала колдонуп аткандар. Кирип көрчү азыр түз деп. Сакталып турат. Кайталап жаттаңыз. Бул кызматты ким аткарыш керек дегенде, түндүк бул кайра дүйнөлөшүүнүн проектисинен берет. Бул жерде проекти да түшкөн. Түндүк бул Арыстан Алай, ошол энергияга сеңде буйрулган адам. Анан ууктар уланыш керек. Ууктар булар журналисттер, саясатчылар, окумуштуулар, калыс болсоңуз ошо калыстар, кыргыздар, адамдар. Алар ушуну алыш керек деле, анан ошол энергиясы мененби, сөзү мененби карапайым элге, улуттарга, жаш урпактарга өткөрүш керек, кызмат кылыш керек. Мен өз кызматымды кылып атам, мен кырсыгым жок. Сиз ууктук кызматыңызды кылыңыз. Мына ушу журналисттер ушуну кылыш керек. Эмнеге дегенде бүгүнкү күнгө чейин силердин жашооңор жөн эле практика болуп келген деп элестеткиле. Эми чыныгы кызматыңызга түштүңүз. Азыр сен журналист болуп алып, ак-кара бир оппозицияны тарта берген менен эч пайда жок. Мына мисалга Эрнис Кыязов деген жакшы журналист бар эле. Мелис Мырзахматовго Ошко телевиденияга директор болуп, ой, апенди эшегин мактагандай мактады эле. Жок, ал киши деле жок, ал баланын деле дайыны жок. Ага караганда мына улуулукту өткөрсөңүз, жашоого жаралуу максатыңды аткарып атасың биринчиден. Экинчиден элдин өзөгүн өстүрүп атасың. Үчүнчүдөн куткарып атасың кырсыгынан, оорусунан, кыйынчылык күнүнөн. Эртең жүзүң жарык, ааламдын астында, ошо адамзаттын астында. Же болбосо саясатчы болсоң, бир ак-кара эле бир майда кепти кылба, ал элге деле жакпайт, куунсуз. Сен улуулукка үндө, билим берүүгө киргиз ошол мыйзамды. Президент болсоң да сен улуулукка өстүр. Ошондо сен дүйнөнүн президенти болосуң, адамзаттын президенти болосуң, кетпес президент болосуң. Караңыз, мына ошо саясатчылар, окумуштуулар, журналисттер кызмат кылыш керек. Кимге? Карапайым элге, анан улуттарга. Ошондо кыргыз өлкөсү ушул жаңы түшүнүк менен түптөлөт дейт, элин түптөгөндөй, анан дүйнөгө көчүрүлөт. Ошентип урматтуу улуу журтум, бүгүн сабакка басым жазайлы. Ооба, мен энергияга толгон адаммын. Энергия носителмин, мындайча айтканда. Ушу мен сүйлөп аткан убакта энергия өтөт. Бул чындык. Муну ошол химияга айланып калган адам делип берилет. Физика, мына көзгө көрүнбөгөн күчтөр энергия өтөт. Жыйынтыгында адам жакшы болот, өсөт, калыптанат, качкан касиети жайгашат. Денеңиздерди бош алып жүрүңүздөр, бош отуруңуздар. Эркин сезиңиздер, ар бир клетканы бошотуп. Сиз канчалык кысылганда касиетиңиз, периштелериңиз качып кеткен. Бир күн уруш болгон жерде 1000 күн, 40 күн периште качат деген дейле, ошол качырып алгансыздар, кыжаалатчылыктан, кысылуудан. Периштен качкандан кийин, жөлөмө күчүн качкандан кийин сен кара күчүң менен, кара кыйналууң менен эчтекеге жарабайсың. Тетирсинче аны касиети жок адам деп коет. Касиетиң болбосо Теңир сени тентиретет, көрүнгөн жерге тентийсиң. Касиетиң болбосо ата теңнин арбагы сени кеселдетет. Касиетиң болбосо, энергияң болбосо, элиңде чыр көбөйөт. Касиетиң болбосо, элиңе сен наалыбагын. Касиет энергияң болбосо, сенин байлыгың дагы, бийлигиң дагы жараксыз. Касиетиң энергияң болбосо, Кудайдын жардамынан жазасы көп. Касиетиң болбосо, намазыңдын пайдасы жок. Ушуну билиңиздер. Касиет энергияга калыптаныңыздар. Ал эмне деген сөз дегенде улуулук сыпат. Пайгамбарды пир тута бербеңиздер. Пайгамбарлык сыпатты өзүңө калыптандыр. Бул жерде кызык нерсе. Мына пайгамбардын эң чоң принциби бул. Пайгамбар барына ыраазы экенде жогуна кайыл дейт да. Бул өскөн адамда тетирсинче бар нерсени мантра айтып жок кыл. Жок нерсени мантра айтып жарат. Караңыз, тетирсинче иш. Ал барына эле ыраазы боло берсең анда жашоо не болот? Жогуна кайыл болуп эле. Жок, тетирсинче өзүңдөгүнү эски түшүнүктү өчүр. Мен пенде эмесмин, мен
sıfatım жаратуучу периште деп. Карачы, калыптанайын деп. Мен жашоонун үнүмүн деп, мына мен үнүм менен энерги өткөрөм. Мен кыргызды боеп атам, улуу кыргыз. Улуу сыпат сиздерде бар. Каныңыздарда, сөөңүздөрдө ушул кызматыңыздар болгон. Ырыскыңар ушул жол деп боеп атам. А пайгамбар ага шүгүр, анан жогуна кайыл болгон. Жаратыңыз сиз. Өзүңдү жарат жок дегенде. Мен улуумун деп, анткени жаның улуу. Бирөө өйдөлдөй болуп кетсе, мен улуумун, койчу, унчукпай эле коеюнчу, унчукпаса эле болоюнчу деп унчукпай кой. Кийин түшүнөт, укмуш акылдуу адам экен да. Жакаласам да унчукпай койду эле, бир керемет бар экен да. Көрсө ыйык турбайбы? Көрсө илимдүү турбайбы, билимдүү турбайбы деп кийин баа берет. Ата теги арбай баа берет. Мына ошентип урматтуу журтум, жаңы доордо эмне болуш керек дегенде, мынабу анатомия, астрологиянын ролун аткарыш керек болуп атат. Астрология деген бул эми аалам да. Мына мен ушу энерги өткөргөн кезде бул ачык эле, бул күндөн күнгө күчүнө кирет. Ушу ооруп жүргөн адамдар айыгып атат. Тетир эле карайлап отуруп калганбыз дейт. Ошондо мен адаммын деген жокмун, мен бир пендемин, мен кулмун деген жокмун. Мен астрологиянын ролун аткарып атам. Кантип эмнем? Анатомияң эгер астрологиянын ролун аткарбаса, анда ууланып, жойулуп жок болот. Турпатың күйгүпсүп кетет. Эгер эскиче кысылгандуулук менен жашай берсең, турпат күйгүзүп ийет. Жана эки бөйрөктүн ууланышы, жанагы сырыс печени дегендер, кыры, гепатит, СВ дегендин баары мисалга. Мына ошондон өпкөнүн карайлап оорушу, дем алуу оорлошу, рак, шишик, бисиктин баарын пайда болушу. Себеби энергия келди. Энергия катуу, ошон үчүн боштондукта өзүңдү алып жүр. Эгер сиз ошо байлык, бийлик деген эле көз карашыңыз болсо, анда сиз утуласыз. Эгер ошо динге кирип алып эле рамкаланып алсаңыз, анда сиз утулуп каласыз. Себеби ошондон чыксаңыз тетирсинче сиз боштондукка чыгасыз. Сиз ошондо кутуласыз. Ошондо сиз бейишке чыгасыз. Сиз ошондо кутулуп атасыз. Эски түшүнүгүңүздөн кутулуп атасыз. Сиз жаңылыкка калыптанып атасыз. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, анатомия жөнүндө кичине сабак өтүп берейин. Эмнеге кайсы ооруда эмне болуп атат? Эмнеге ооруп атат? Рак оорулар көбөйөт. Турпат тазаланып атканда, нурданып аткан убакта, ал рак ошондон болот экен. Нурданып аткан кезде. А сен ошол кезде эмоция менен кармасаң, ошол баягы топту үйлөтсөң деле бир жука жери шишип, эски жери шишип чыккандай, анан ошол жерден энергия чыгат. Ошон үчүн эмоциясы жок жаша. Рак оорун айыкса болобу? Ооба, чоң түшүнүк аркылуу дарыланса болот рактан. Бул энергия эле келип атат, кыска сөз менен айтканда. Анан эмоция эски түшүнүк менен жүргөндө ал жакпай атат. Андан кийин өпкө карайып дем алуу оорлойт. Биздин энебиз бар эле, короодо чоң, короодо отурсак дейт, воротаны да ачып койгулачы дейт. Эмнегедир эле дем жетпей атат. Ой, бияктан эле келип атат дем. Көрдүңүзбү, кысылуу болуп калган кезде өпкө карайып дем алуу оорлойт. Анда эмне кылыш керек дегенде, могу энергиянын кызматын пайдалансаң, улуу рахатка өтсөң, анан айыгат экен. Улуу рахат деп айттым эле, үйрөттүм эле методикаларын. Денеңиздерди бош кармаңыздар. Көзүңүздөрдү жумшак жумуп, ар бир клеткаңызды бошотуп, муну ошо улуу рахат деген ошол. Анан энергия, ошол кезде энергия бийлейт. Ошондо бул өпкө оору айыгат делип берилет. А оорусу кысылуудан, эски түшүнүктөн. Андан кийин ашказан жара. Кантип айыкса болот мындан? Улуу кайталанбаган закондорду иштеп турсаң, ашказанда жара болбойт. Ашказан жарасын азыр медицинага барсаң айтат, көп переживать этет экенсиң ошон үчүн. Жана зон чуттурганда оору болуп кетиптир. Ичегиңде ашказандын оорусу ошондон. Кысылуудан, кыжаалаачылыктан, кейип кеп жегенден. Ошол кезде
bir уулуу зат бөлүп чыгат да ашказанда жеп баштайт. Бул медицинада эле такталган. Бул да эмне дейт? Ошол кысылуу жаалатчылыктын өңүн көрбөй, ар жагын көрүп, жашоону боюп турсаң, ошондо оору жок. Ошондо Кыргыздын башаттагысын эле чыгып атабыз да. Ысык суук деген эле оору болуп тур, калганы болбоптур деп. Мээрим төккөн, бирөөнүн жакшылыгына сүйүнгөн. Биз бирөөнүн жакшылыгына кейип, кепчип, капа болуп, жетишип кетсе ичибиз күйүп, настроение болуп, уктай албай. Ошонун баары эле ошол дартка алып келип атпайбы? Ошо эмоция, жан тан деген эле нерсе. Ошентип анатомияң жаңы доордо астрологиянын ролун аткарыш керек. Бөйрөктөр тез-тез энергия бөлүп, мээрим төгүп, жашоону боёп турбасаң, иштебей калат, ууланат. Караңыз мына бөйрөктөр. Жашоого мээрим төк. Жана кыш болбойт дегендей. Табият менен адам экөө энергиялы түрүндө байланышып турбайт. Материалдык түрүндө да байланышып турат. Табият сага жемиш берип атат. Алмасынбы, мөмөсүнбү, буудайынбы, арпасынбы. Сен аны жеп атасың. Материалдык түрдө. Кайра табият эгер адам болбосо кунарсыз эле бир нерсе болмок дейт. Кел бак тик. Көбөйт. Арык чап. Асыра. Мусорду тер. Материалдык түрдө дагы байланышта. Ошондо сенде кырс, ичи тарылык, көрө албастык, ак каралык жашоо пайда болсо, табиятта кырсык болот. Балаң карарса, ниети жакшы болбосо, эне деле ооруйт да. Кырс мүнөздөн кыш пайда болгон. Адамдын жан дүйнөсүндө табиятты коргоп туруучу бир касиет бар. Эгер адамдын жан дүйнөсү өспөсө, табиятта кыргын, кырсык, кыйынчылык, оорулар болуп турат. Боло берет. Караңыз, көрдүңүзбү монагу ааламдык сабак илиминен табиятты куткарып калган атабыз. Адамдын жан дүйнөсү өссө эле табият тынчыйт экен. Себеби материалдык түрдө, анан энергия түрүндө дагы байланыш бар. Ошондуктан жана Кыргыздын булактын көзүн ачып кой дегени, ичкен сууңа түкүрбө дегени, суунун сурагы бар, кор кылба дегени, чөптү жулба жаныбар дегени. Жаратылыш жараткандын жан дүйнөсүн көркөм чыгармасы, жаратылышты булгаганың, жараткандын жан дүйнөсүн булгаганың. Жаратылыш сенин сөөгүңдү көм алып атпайбы? Тирүүңдө суусун, абаасын, отун, ташын, мындайча айтканда магиясын, жашоосун берип атпайбы? Ошон үчүн кыргыз гармонияда, таттуу мамиледе жашап атпады беле? Тилин билип, сырын билип, ишаратын билип. Ошон үчүн адам өнүккөн жок. 21-чи кылым эмес, 29, 30-чу эски жашоо менен кетсек да өнүкпөйт, кыйрады. 19-чу кылым деле, 20-чы кылым деле кыйроого алып келген. Азыр гана ошол жана ааламдык түшүнүккө өтүп аткан ошол. Ошентип дүйнө эле кыргыз болот же кыргын болот деп. Мына кыргыз болгону ошо кыргызчылыкка калыптанганы. Мына мисалга көзүң менен өчүр, астрологиянын ролун аткар деген ошол. Ошондо сен сыйынба, тиленби, эчтеке жок асманда. Алар мына жерге түшүп алды мына. Мына азыр эми сен ошонун ролун аткар болуп атат. Арбайдын ролун аткар. Кудай сыяктуу жаратуучу касиетке ээ бол мына жаңы доордо. Эгер аны аткара албасаң күйүп кетесиң. Жарылат, күйүп кетет деп берилет. Трансформатор катары. Энергия өткөргүчкө айлан. Энергия аалам, арбай, периште, Кудай өзү энергия. Ошого айлан. Сен ошону сиңир дагы, мына оозуң аркылуу элди тарбияла. Энергия өткөр, оорусунан айыксын. Качкан касиетин бер. Түшүнүгүн бийиктет. Өлүмдөн куткар.
Кана сыйынып, дүйнө элинин жарымы сыйынып атат. Бир сыйынганыңан бир пайда болдубу? Кудайдын буйругун аткарбасаң, тилегиңдин бири да орундалбайт. Кудайдын буйругу ошо көккө айланып атат. Ак карадан чык. Улутка бөлүнгөн, динге бөлүнгөндөн, арам, адал дегенге бөлгөндөн чык. Жаман жакшыга бөлгөндөн, ал ак кара болуп саналат өзү. Чык, көккө айлан, анан табиатты бейишке айлант. Акырында ак менен эле көк деген күч калган атат мына. Адам көккө айланат, табиат жашылга айланат. Эки эле күч калат. Караңыз. Ошон үчүн анатомиянын, астрологиянын ролун аткарбасаң, же болбосо адам ааламды кызматын аткарбаса, кырсык Кудайдын ачыктан эскертүүсү болуп атпайбы? Эл кырсыктан кутулалы. Мына жаратмандык деп өкмөт бир программа жазды эле. Жаратмаган эле эмес эле кыйратман болуп калды го. Ысык көл жакта мал кырылды. Баткен жакта сел жүрдү. Кара күч менен бийлик, байлык, доллар, дүйнө менен адамзатты куткара албайт. Ааламдык түшүнүккө өткөрсөң, кыргыз касиет ойгонуп кетсе эле иш жүрүшүп кетет өзүнөн өзү. Атаң деле касиеттүү болсо, атаңдын аурасы менен үй бүлө сакталып турат да. Ата баркы менен кыз өтөт, соодагер баркы менен бөз өтөт деп кыргыз бекер айткан эмес. Ошон үчүн касиеттүү доордо касиеттүү адам башыбызга келбесе болбойт. Касиеттүү элге касиеттүү башчы керек болуп атканы ошол болуп атат да. Ошон үчүн анан касиет илими түшүп атат да, карапайым касиеттүү элге түшүп атат. Анан касиеттүү эл башына калыптанып туруп анан улуттарды куткарып калган атпайбы? Анан улуу кыргыз улуулугун тааныбаса, улуттарды ээрчип адашса, бир күнгө окшоп, ар улуттун улагасы да калат. Караңызчы мына. Кандай гана саясат келди дүйнөдөн. А бирок кыргыз журтун жакшылыкка алып келдиби? Алып келди десе айткылачы далилди. Ар кандай агымден келди. Бирок кыргызчылыгын журтун бир улуулукка калыптандырдыбы? Көрдүңүзбү? Ошон үчүн табыгы илимдин талабын аткармайынча жакшы болбойт. Ар бир адамга кырсык келет, бул чындык. Анатомиянын, астрологиянын ролун аткарсын. Ошондо мына мен жашоонун духумун. Мен дух берип атпайбымбы сиздерге? Балаң деле бакылдап, ата, менин колуман келет десе сүйүнүп каласың го. Колуман келбейт го ата десе духуң түшүп, анда уста эле сура алып келеличи дейбиз го. Ошо сыяктуу духу күчтүү кыргыз дүйнөнү башкарат болуп атат. Боз дух дегендей эле ал дух бир күч. Анысы кандай ошо духу күчтүү эл башкарат. Анткени бул духовный доор, руханий эмес, руханий ал сыйынуу, эскиче. А духовный деген башка. Ошон үчүн духу күчтүү, духу менин духумду эч ким түшүрө албайт. Менин духум эч кимге багынбайт. Менин ишенимим, күчүм чексиз деп анан мантра айткан атпайсыңбы? Эски жашооңо батпай калдыңбы? Мына мантра. Же өзүн өзү жаратуу китебин ал. Анан түн ичинде уйку качканда анан ушуну окусаң, анан эстеп анан өз ордуңа келип анан уктап каласың. Энергия жайгашат. Ошондо анан мына азыр байлар бийликке барып алды. А мында бийликти байлар жүргүзө албайт. Муну бийликтегилер, ак үйдөгүлөр жүргүзө албайт. Муну ушул илимди сиңирип алган, сыйкыр касиетке жеткен кыргыздар дүйнөнү башкарат. Кыргызды коюңуз. Пендечиликтин жарыгын өчүрөт, кутун учурат мына бүгүнкү күндө. Ошондо Кудай буйруп атат деген эч ким жок азырчы. Ошонун ролун адам аткарып атат. Ошон үчүн эки дүйнө бириккен доор болуп атат. Ошон үчүн сен өзүң ишенсең, анан сени Кудай жакшы адамдар арбай колдоп берет. Эгер сен өзүң ишенбесең, сени эч ким куткара албастыгын эсиңен чыгарба. Эч ким жардам бере албайт сен өзүң ишенбесең. Анткени жаның улуу дүйнөдөн келген. Ошо ааламдык кызматың аткар, анатомияң ошону аткар. Мына мен ишеним менен сүйлөп атам да, анткени мен көптү көрөм, билем. Эч ким көрө албаган, эч ким көтөрө албаган, эч ким аткара албаган караңгыда бийликке отурганмын.
Ошентип кыргыз дүйнөнү соттош керек, тегеретип, тегиздеп, бир мүнөзгө бир идеяга өткөрүш керек деп берилет ааламдан. Ал кантип десеңиз, мына мисалга милициялардын укугу бар. Полициябы, милициябы, прокурорбу, сотпу. Милдеттүү керек болсо жоопкер. Эгер ал тескебесе, соттобосо адам бусулабы, жолдон чыгабы? Анысы кандай? Кыргыз дагы ошондой караңгы түрүндө соттой, прокурордой касиети бар. Эгер ошону аткара албасаң кырсык боло берет. Анан мен мусор терип жүрөм, анан мен мус жагып жүрөм десең, ал өзүңдү тааныбагандыктан ошол ролду аткарып калып атасың. Мына ар бир адамдын миссиясы бар экен. Ошого жаралыптыр. Билбей жүргөнбүз. Көрсө кыргыз улуу күчтөй сыпатка ээ болуп туруп, дүйнөнү тегеректеп, тескеп, шарт окуйт. Условия коет. Салык салат дейт. Эгер аткарбаса не болот дегенде, аалам күчтөрү аларды соттоп коет аткарбаса. Милициясы, чечим кагасы жок эле. Бүгүнкү бийлик эмнеден аксап атат дегенде, кагаз мыйзамын көбөйтүбүйт. Ошол эле карама каршы слабость алып келип атат. Бул оңолбойт, урматтуу журтум, ошону билип алыңыздар. Ошондо ким бийликке барат дегенде, кесиби көп, кемчилиги жок кыргыздар пайда болот. Кантип бул кемчилиги жок болуп калсын дегенде, мына ак кара жашоосунан чыгып алды. Мага окшоп, менин тегерегиме окшош. Кемчилиги жок калды да, каягына менден эмне кемчилиги мен табасың? Мен өткөн тарыхымы айтпайлы кой. Ал өткөн тарых, ал бүткөн күн. Ал мен ошол жаманбы, жакшы ата алганбы, өйдөлдүйдү басып өттүмбү? Ошол жолду басып өтсө, адам сыноодон өтүп анан сыйкыр касиетке ээ болот. Сен да өзүңдүн эскилигиңди эстебе. Себеби ал өзүңдүн энергияңды жеп коет. Ошо өзүңдүн эски тарыхыңа карап, мындай жан дүйнөңдү кирдетпе. Себеби ал жөн эле бир басып өткөн жол. Ошентип сенин ааламдык түшүнүк өткөндө пендече сенде кемчилик жок да. Сен улуу түшүнүктөсүң. Сен улуу ишти алып барып атасың. Сен улуу журттун түйүшүгүн, адамзаттын, табияттын түйүшүгүн тартып атасың. Ошолордун ааламдын кызматын аткарып атасың. Ошентип кемчилигиң жоюлат. Кесиби көп деген эмне дегенде, мына улуулук сыпатка отуруп алып сен дүйнөнү тескеп атасың. Мурун ойлогонбуз Кудай жазалайт дүйнөнү депчи. Жок, бул жерде так берилет. Арстан алай тобу менен жазалаш керек, дүйнөнү соттош керек деп. Кыргыз соттош керек, тескеш керек, шарт окуш керек. Эмнеге? Делгенде эки дүйнө ээси келип адамды кийип албады. Азыр сен, мына мен сүйлөгөндө энергия сизге жетип атабы? Аалам күчтөр анан кызмат кылып берет. Биздин керемет куралыбыз дүйнөнү соттош үчүн, дагы кайталап айтайын, от, суу, таш, аба. Доллар эмес, самолет эмес, ак кула эмес, кылыч эмес, найза эмес, чоро эмес. Ааламдагы күчтөр. Аба, от, суу, таш. Абада эмне бар? Воздух, духтар бар, арбайлар, мазар ээлер. Мына биз тегеретебиз, тегиздейбиз. Мен илимди сиңип үттүм деген кезде эле дүйнө тегеренип баштайт. Сен кантип тескейсиң дегенде, адамдын энергиясын жеген жолдорду жап. Анатомияң, мээң, көзүң, мурун, мээң жөн эле бир кара жашоого, бир өзүмчүлдүккө алдамчылык иштесе, ал сеники дүйнөгө иштеш керек. Күнбаш деген ошол. Мына ошол кыргыздын буйрулган кызматы, сөөгүңдөгү каныңдагы кызмат ошол. Анан соттоп эле ошол пендечилик саясат жеп атабы? Ал болбоду деп эле ойлончу, баягы улуу кишилер деле бул кылганың туура эмес, негизи бул биздин жол эмес десе эле окшобой калгандай. Могу жолубуз дегенде эле ошо окшогондой эле. Мына азыркы ушул жаңы доорго туура келбеген жолдор булар. Дин, улутка бөлүү, аял эркекке бөлүү, саясат, каражатка кароо, мунун баары туура келбейт. Чындык эмне дегенде жаның, арбайың, ааламдык кызматың, өзөгүңдү өстүрүү, доордун талабын аткаруу делгенде эле анан булар аалам күчтөрү энергия алат. Мына эфирден энергия өткөргөндөй, келгенде энергия өткөргөндөй, телефондон энергия өткөргөндөй эле бири соттолуп, бири оңолуп, бири өсүп, тесинде жарылуу болуп, бирин-бири камап, бири качып, мына тескеп баштайт. Ошол кызматыңды аткар, урматтуу журтум. Анатомияң, астрология деген бул Кудайбы? Же аалам ошонун ролун аткар. Ааламдык кызматыңды билбесең, бул доордо кырсык кетпейт сенден.
Сен кызматыңды аткарганда, өзүңдү таанығанда, Кудай канатына калкалайт дагы, сыноосу токтойт. Ошондуктан бирөөгө сен сын койбо. Тетирсинче өзүңдү сында. Бирөөдө кеткен кемчиликти бир кырынан менде ошол жокпу деп ошону күзгү катары көр. Оппозиция болуш керек бийликте. Эмнеге дегенде сын угуп турбаса өспөйт. Сый көргөн адам бир күнү кулап калат, тетир кетип калат. Анысы кандай ар бир адамга да бирөөлөр сын айтып туруш керек. Ошондо ички жан дүйнөңдө өсүү болот, өзгөрүү болот, изилденүү болот. Сын укканда туура кабыл ал, ошондо ичиң сырдалат. Ошол сымал урматтуу улуу журтум, Кыргызга өтө чоң бийлик берилди. Кыргыз дүйнөнү башкарат деген бул чындык. Касиетиңер менен, могу табыгы илим сыйкырыңар менен башкарасыңар. Калыптанбасаң барыбир калып кала бересиң. Эл өсүп алды, кандайдыр 30-40% өсүп алат. Бул аалам жалган айтпайт, бул чындык. Азыр бүгүнкү күндө кечигип аткан жокпуз. Азыркы күндө мына мен айттым, жеңдим депчи, ушул президенттик выбордон кийин. Эмнеге дейт да? Бирөө болду го президент Жээнбеков дейт. Ааламдык мыйзам жеңди. Ал поля десин же башкалар тиги беле аракетин кылсын, утула берет адамдык мыйзам. Мына чындык азыр ошо улуу Кыргызга иштеп атат. Убакыт ошого иштеп атат. Эл өсүп атат, пендечилик өчүп атат. Экономикасы менен өнүккөн мамлекетибиз экология менен эле басып коебуз. Миллиардка чыгым болуп кетет. Ошол толкуну менен анткени бир адамга, бир законго, бир журтка дүйнө биригип, бир мүнөз, бир идея менен жашап калыш керек. Улут жоюлат, дин жоюлат, тарых жоюлат дегендин баары ошол. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, болушун айтпасак болбойт. Анткени Кыргыз жолун таппаган үчүн бүгүнкү күндө кырсыктап атат. Жолуңар бул улуулук. Башка майданы коелу. Анатомия мына назары менен Кыргыз жаратып койгонбу? Анатомиясы иштегенби? Иштеген. Назары иштегенби? Улуу адамдын назардан калба дегенби? Алкыш ал, каргышка калба дегенби? Ошол анатомия. Ичинен назары, мээрими, анысы кандайдан ошо сен мээрим төкпөсөң анда жанагы организмиң ууланып аткан ошол. Сен өзүң ишенип сыйкырлабасаң организмиң ууланып аткан ошол. Сен дух болуп бакылдабасаң өпкөңдүн чирип аткан ошол. Сен кызылгандуулукту, эмоцияны өчүрүп, ошо энергия менен жашабасаң жүрөгүңдүн ооруп аткан ошол. Сен ошо келген энергияны иштете албасаң рак, шишик, писик, жара болуп аткан, оорулардын пайда болуп аткан ошол. Ошондуктан бул илим адамзат жолун таппай калган кезде тупикке такалып, дүйнө эли дүңгүрөп багыт таппай калган кезде анан Кыргыз нурдан жаралган жомок менен жашаган, Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет деген мына ошол кайып илим менен анан багыт көрсөтөбүз. Ошондуктан өзүңөр биринчи калыптангыла. Жаныңар үчүн келесиңер. Бул жерде так берилет, арстан алай адамзаттын жаны, бышкан ашы, мына бышырып туруп оозуңа берип атат. Ооматы алтын казынасы дейт. Бул чындык. Бул көктөн буйрулган нерсени эч ким бурмалай да албайт, бура да албайт, жөө да албайт. Колуң кошулуп, кутулуп гана, кошулуп гананан кутулат. Ооба бул ааламдык сабак болгондуктан бир 10 мүнөт оталууга кетет. Бул байланыш да. Муну ирээттеп бериш керек, түшүнүктүү бериш керек. 1 саат өзү аздык, бирок кандайдыр болсо деле бул бир башат үчүн болот. Ошондуктан урматтуу журналисттер, силер ишиңерди кылгыла. Сенин да жаның бар, кырсыктап кетесиң. Ишиң ушул мына КТРден, ЛТРден ушул эфир кетсе Кыргыз ойгонуп кетет эле. Бирөөлөр ойлоп атат, Абдулдаев келип мен бир атымды тартып алат окшойт депчи. Атыңдын, бийлигиңдин мага кереги жок. Мен ааламдык бийлигим менен сени каалагандай башкарып алам. Танытып эртең элдин астында уят кылып коем, сени Кыргыз улуулукка өткөрө албасаң. Мен дедим ба аалам күчтөр аткарат. Бул чындык. Болушун айтыш керек. Бирөө ойлоп атат, бай баланчанын баласы келсе оюнчугум тартып алат окшойт. Оюнчугуңдун мага кереги жок. Тетиринче элди өстүрүп койсом, сенин бийлигиң менен элдин иши болбой калат, өсү менен өсүп калат. Жеңил болуп калмак.
Ошондуктан бийликтегилер, байлар, саясатчылар, окумуштуулар ушу улуу кызмат кылгыла. Калыстар, кыргыздар кызматыңарды кылгыла. Оппозиция менен түндүк түштүк болуп, же бир партия болуп сиздер бирикпейсиздер. Сиздер улуулук сыпатка өтүп гана бергенсиздер. Жаныңыздар улуу дүйнөдөн келген. Сиздер жер үстүндөгүнүн баарын жердешпиз деп түшүнүгүлө. Анткени ичип аткан сууңар, көрүп аткан күнүңөр, дем алып аткан абаңар бирөө. Улутка бөлбөгүлө, жыныска бөлбөгүлө, жаман жакшыга. Анысы кандай жаның ааламга барат. Ошого карап мамиле кыл. Биз жана айылды түш көрсөң эгер, бул ааламды түш көргөнүң. Анысы кандай биз ааламдык бир тууганбыз. Баары бир асмандан биригебиз, ошон үчүн жерден бирик. Анткени аалам жерге түштү. Эгер бириге албасаң анда кырсыктайсың. Энергияң эле кетирип аласың. Убактың 3 жыл, 5 жыл. Мына бирөөлөр оппозиция болобуз деди, 10 жыл соттолуп кетти. Ал оппозиция болду деген жок алардычы. Кел, Арстанлайга кошулуп илимиңди ал, бир энергия өткөр, колуңан келген ишти кыл. Ай, жаның акталып атпайбы? Ата теги арбайың акталып атпайбы? Сен бул дүйнөдө кызмат кылып ийсең, адамзатты бириктирип ийсең. Эртең жүзүң жарык болуп атпайбы? Анан каалаган жериңе барып бийликке отур. Кыргыз барып дүйнөнү бийлеп алат. Баягы Манастын убагындагыдай. Себеби кыргыз ошол зам губернатор болуп Америкага отурабы? Штатка отурабы? Ошондо ошо жактын иши жүрөт, анткени касиет. Анткени айтып берет да, бул жериң мындай окут дегендей деп. Ошон үчүн кыргыздын канча бир проценти дүйнөнү бийлеп алат. Себеби энергия бар. Мына, ушу сөздөрдү уксанан адам өсөбү? Ошол ар бир адамдын милдети бар дегендей, ар бир мамлекеттин да милдети бар, миссиясы. Мисалга, Америка табиатты сактап калуу үчүн күрөшүш керек. Бүгүн чыгып кеттиби, тетиринче талкаланат. Талкаланып атат ошо чыккан күндөн баштап. Бир жери вулкан атылып атат, мына Гавайида мисалга. Бир жеринде суу каптап атат, торнадо, өрт. Ааламдык билдирүүдө биз Америка посольствого жаздык эле, келип сүйлөшүп кетишти эле, бирок түшүнө алган жок. Орус эли адамзатты сактап калыш керек. Кытай эли могу улуу журтту жана башка журттарды, элдерди мындай майда түйшүктөн куткарыш керек. Кыргыз ааламды сактап калыш керек дейт. Мейли майда түйшүктөн куткаруу жеңил. Мейли адамзатты эмне кылып куткарабыз дегенде окутуп гана куткарасың. Ал согушту токтотуп куткара албайсың. Ошон үчүн кыргыз касиетин калыптансаң, кыргыз өлкөсү жөн эле гүлдөп кетет. Могу окуучулар ушу программаны окуса жөн эле бактысын таап алат. Кырсыкпайт. Табият менен кантип сүйлөшүп калат дегенде, мына биз табияттын сырын билгендей, Америкада ошо табияттын сырын билип, океан менен сүйлөшпөсө, океан Американы затопят деп берилет. Ааламды кантип кыргыз сактап калат деп башым жаман качууда. Кантип сактайбыз деп. Көрсө сен ааламдык түшүнүккө өтсөң, ааламдын ролун аткарып калсаң, сакталып калып атпайбы аалам? Карачы. Ошондо Кытай менен кыргызды теңдеп көр. Ал майда түйшүктөн куткарыш керек болуп атат, кыргыз ааламдын ролун аткарыш керек болуп атат. Биз тетирисинче майда түйшүккө түшүп алдык. Улуу кыргыз улуулугун таанып алса, улуттарды ээрчип атар, сары улуттун улагасында калат деген ошол болуп атат да. Улуулук сыпатка өтүңүздөр. Ушу бир 5-10 мүнөт убактыбыз калды. Бир жооп кылып коеюн, ушу WhatsAppка чыккан. Үлгүрүшүмчө. Эмнеге Кудай бул дүйнөнү татаал кылып жараткан? Бул дүйнө өтө жакшы суроо, чындап татаал. Могу эски пендечилик ак кара жашоо бул тозок. Тозок көрдө эмес, көктө эмес, ушуну билиңиздер. Ушул дүйнө өзү тозок. Адам жан дүйнөсү өспөсө, мына эки эле милдет үчүн жаралат адам. Жан дүйнөнү өстүрүү үчүн, анан бул дүйнөдө кызмат кылуу үчүн. Намаз окуу үчүн эмес, чокунуу үчүн эмес, же бир байлык топтоо үчүн, же бийликке барыш үчүн жарабайт ал. Жан дүйнөңдү өстүрүү үчүн. Ошол мурунку дүйнөдө жаның өспөгөндө кайра тозок жашоого буйруп койду. Мүмкүн сенин балаң тозокко буйрулду. Сен аны куткара албайсың. Мүмкүн жакының. Ал урунсун, беринсин. Ошон үчүн ушу суроо кылгандай, көрөрман суроо кылгандай, бул татаал. Ошон үчүн улуу түшүнүккө өтсөң гана кутулуп кетесиң. Мисалы, балдар бир мектептин программасы 1-2 класс ошол өз курагына татаал го. Өсүп алган адамга ал жеңил эле да. Эне окуй албайсың деп энелер башка урат го. Ал кезде эле ошо өзү ошол деңгээлде деле болгон да. Ошол сыяктуу улуулук өткөн кезде бул өзү могу дүйнө билсең жомок, билбесең тозок дейт. Мына, оң сол дегендей эле. Билсең мен үчүн жомок, бейиш, билбесең тозок, ак кара. Ошон үчүн улуу түшүнүккө өтсөңүз, бул дүйнө өзү кайра жеңил.
Кайыптар дүйнөсү бул параллель дүйнөбү? Эми ким кандай түшүнөт билбейм. Кыргызда айтылат нике кайып, өлүм кайып, конок кайып деп. Эми бул кайып деген бул ооба сиз айткандай параллель дүйнө, же көзгө көрүнбөгөн дүйнө, же ошо Кудай арбай дүйнөсү, аалам дүйнөсү. Саламатсызбы? Сизге абдан ыраазымын. Эфириңизди күтүп көрөбүз, абдан туура сүйлөп жатасыз. Эми мен оюман чыгарган эч нерсем жок. Менин кемчилигим бар деп ойлойм. Тетирисинче ушуну чечмелеп жеткире албай атам деп. Ошон үчүн жагат бул. Мен сизге да ыраазымын, сиздерге да ыраазымын ушу өсүп алганыңызга. Ата жолу жөнүндө айтып бериңизчи. Мусулман деген эмнени түшүндүрөт? Эми сен кимсиң? Анан мен мусулманмын деп эле ушинтип калышат. Ой, мусулман болсоң болгондурсуң. Мага талашым жок. Бирок улуулук бул периштелик сыпат. Периштелик сыпатка адам деңгээлге жеткенде, ага пайгамбар да тең келе албайт. Периштелик бул ааламдык сыпат, улуулук сыпат. Анан мен мусулманмын, анан капырсың, анан динсизсиң. Ушуну кийин күлкү болот, жылдар өтсүн, мезгил өтсүн. Ушул түшүнүңүздөргө өзүңдү өзүң жерийсиң. Жаман адашыпмын, убактым кетиптир деп. Бир рамкага эле кирип алыпмын, бир жактан бир жакка чыгып байланып алыптырмын деп. Анан кээ бир кыргыздарда бизде бир агай айтып атат, ушу сизден келип сабак алып, баягы бир жактан чыгып кайра бир жакка рамкага кирип алыпмын. Кыргызмын деп эле мен башканы жаман көрө берипмин деп. Антпеңиз, сиз улуусуз, сиз баарын тегиз караңыз. Ата жолу эми бул керемет жол. Бул ата жолу мына барсаң пата чыгарат. Пата деген эми багыт берет. Анан ата жолу ошол эле багыт сурап жүр деген жок. Ата жолу кайра кан чыгарып тиленип жүр деген жок. Ата жолу Түркистанга барып эле акча төгүп кел деп аткан жок. Ата жолу мендей бол деп атат. Мына мен атаң чыгарып аткан ошо ата жолундагыдай эле багыт берип атам. Ошо ата деген кызматты кылып атам, ата. Ошол эле жолго өт, мындай улуулук түшүнүк. Ата жолу деген эми арбай деген түшүнүк да. Ошо ааламдык түшүнүккө өтсөң эле, сен дагы ошол ата, анын неме? Ал рух да, ал бирөөнү кийип, сен тирүүлөй, сени кий дагы, сен ошо мен сыяктуу сүйлө, багыт бер. Ошол түшүнүккө өт, ошол менен жаша. Мына ата жолунун аягы ошол. Ошентип ал деле токтойт. Анын да сезону бүттү. Ал бир рухтардын кереметин сездирүү болгон. Апамдын эс соолугу жакшы эмес, врачтар көбүрдө кыймылда дешет. Кандай кеңеш бересиз? Бул абдан жакшы. Азыр адам жашарат, адам нурданат, адам өлбөй калыш керек деп берилет. Аны үчүн эмне кылыш керек делгенде, эң биринчиден ошол көбүрөөк кыймыл керек. Мисалга ошол басканда дагы биз ошо басканды билбейбиз. Мынандай, ушул телого параллельный катуу кыймылдаганда, мына ошо жүрөк, өпкө мышцалар катуу иштейт дагы, жанагы дем алуу өтө жеңилдейт. Жүрөк жакшы иштейт. Бут кандай басса, бутка параллель, же болбосо лыжа тээп бараткандай катуу, чоюп мисалга. Анан кайнак сууну көбүрөөк ичиш керек да, анан көбүрөөк кыймыл кылыш керек. Анан энергияга калыптаныш керек. Ушу эфирге көп отуруш керек. Сиз намаз окуйсузбу? Манас намаз окуган дегенге көз карашыңыз кандай? Ушуга жаман күлкүм келет. Мен намаз окубайм, намаз жумага барчумун бир жылдары. Мен 2 мечит салган адаммын, атамды ажыга жиберген адаммын. Ал бир этап болгон, ал бир сезон болгон. Азыр мен намаз окубайм. Намаздан мынтип качам. Себеби мен чектелип калам. Сен де өзүңдү өзүң чектеп аласың. Өзүңдү боштондукка чыгарбай эле кысылып аласың. 5 убакыт намаз бул 5 маал гана Кудайды эскерүү. Могу учурчак менен жашоо, бул Кудай буйруган күндө ата кылып көкүрөк менен кеңешип жашоо, өтө бийик жашоо бул. Ракты дарылайсызбы? Ракты мен 3 күндө мындай оң жерине жеткирип коем. Андан ары мен үйрөтөм, ошо энергияны кантип калыптаныш керек, кантип могу динсиз, илимсиз, сабатсыз, тарыхы жок адамга окшоп рахаттаныш керек. Ошондо жаныңызды кой берсеңиз эле жан өтө күчтүү дагы денени өзү эле дарылап чыгат. Биз кысылып алганда эле ошол жан өзүн дарылабай атат, мындайча айтканда. Телефондон сүйлөшөлү. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Намаз жөнүндө айтып берсеңиз. Убакыт такыр такалып калды. Эмки эфирлерди айтып берейин. Ооба, намаз туура болгон, бирок Москвич жакшы болгон, Жигулиге араң жеткенбиз. Сезон бүтүп калды го. Анысы кандай эле?
Сиз акыры рахмат айтасыз. Ошондон чыксаңыз ошондо эски түшүнүктөн. Тетирсинче сиз боштондукка бейишке чыгып атасыз, өзүңүздү чектебей атасыз. Эмки эфирде калган суроолорго, ушул кыскача бүгүн жооп берген суроолорго жооп кылайын. Урматтуу улуу журтум, бир гана түшүнүк ушул болсун. Сиздин анатомияңыз астрологиянын ролун аткарыш керек жаңы доордо. Ошо улуу кыргыз батасы менен назары менен жараткан, сөзү менен жараткан дегендей эле ушу эки дүйнө жолукканда, же болбосо бириккенде, же болбосо мынтип берилет. Кудай күчү жоюлду деп берилет. Адамдын башына күн түштү деп. Атаң карыды, эми барып короосун кайтар, кудаң менен катыш дегенде. Анан ошол кезде улуу кыргыз анан дүйнөнү тегеретип тескеш керек. Бул болуп атат, бул чындык. Ошондуктан анатомияңыз астрологиянын ролун аткарсын. Астрологиянын ролун аткарыш үчүн адам илим алып ишенимге жетиш керек. Эгер чектеп алсаң, анда сен эч нерсеге жарабайсың. Анда анатомияң ууланат, күйөт, чектеп алсаң. Кызыл кандуулук эмоцияда ак кара менен жашасаң. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Ошо Facebook'та барбыз, Арстан Алай Абдылдаев деп кирсеңиздер болот. YouTube'да барбыз, Арстан Алай Кут деп көрсөңүздөр болот. Анан ошо ар бир жуманын 2-4 күнү кечки саат 8-де ушул эфирдебиз. Жаныңыздар бир агарсын, таныңыздар, денеңиздер бир сак, саламатта болсун, жан дүйнөңүзгө ушу бейиш байырласын, периштелер байырласын, качкан касиетиңиздер калыптансын дагы, ушу дүйнөгө багыт бериңиздер, бата бериңиздер, башчы болуп алыңыздар. Эмкирки эфирде жолукканча сак саламатта туруңуздар.